Аялдарды карасаң, кулагы толу алтын, моюндары алтын, тиши жок. Күлсө деп күлүшөт. Кыздар, тишиңерди оңдогула. Эгер тишиме акча жок десеңиз, анда биринчи тилиңизди оңдоңуз. Тилиңизди оңдоп, күйөөңүздөн сурайсыз. Сен күчтүүсүң деген мотивация бересиз биринчи. Ой, сен кыйынсың, мен сендей күйөөгө тийгениме мен ыраазымын деңиз. Буга чейин сен тажааттың дей берген болсоңуз, айтыңыз, менин мурда башым иштебеген экен деп айтыңыз. Айтып көргүлөчү, колдонуп көргүлө, бекер маалымат берип атам го. Менин мурда башым иштебептир, менин көзүм көрбөптүр жакшыны. Мен ушундай сонун күйөөгө тийипмин, мен сага ыраазымын деп коюңуз. Болду, андан кийин сразу тишти баштабай туруңуз да. Анан тамак жасаганда мен сен үчүн жасадым, мен сен үчүн ушундай нерсе даярдагым келди деп айтыңыз. 2. Анан 3-чү тишиңизди айтасыз. Тишимди оңдотуп берчи, мен ушул тишимди оңдогум келип атат. Сен тишимди оңдотуп берсең, мен досторума мактанам го, мен досторум дайыма сага суктанышат го деген сыяктуу сөздөрүңүздү айта бериңиз да. Аял эгерде муну кылыгы менен, эмоциясы менен айтса, эркек тилине кирип кете берет. Эркектин 9 акылы иштебей калат. Аял денесинен флирт төгүлүп, тилинен балтамып сүйлөп атса, анан жок мен анта албайм десеңиз, дагы менин айым сырым курсума келиңиз. Бардыгын нолдон баштап үйрөнөбүз. Неге анта албай атасыз? Биринчи ошону табабыз. Анан ошентип мактаганды, 18+ смстер менен, амал менен жүрөгүнө киргенди үйрөнөбүз.